бирге секторда бир жылдар өтүп кетти. Ушу керекеттин өлкөбүздүн коррупция менен мындай элдин баары кырылып атканы, бирин-бири сыгармап мындай вирус сыяктуу оордон коопсуздан сактап аткан болуп кетти да. Мына банктар ошентип биздин Кыргызстандын ичинде мен эмнени айтам? Кыргызстандын ичинде микрокредитная компаниялар проценттери аябай чоң, 36 деп жазып беришет графикке, бирок чындап келгенде 42-50% менен төлөп жүрчүбүз. Анан биринчи бысымла дегенде проценттерин төлөптү. Негизи эле элдердин могу жерде ата-энелер ыйлап отурушпайбы? Бардыгын тең проценттерин, очойгон проценттерин каймактарын биринчи алып алышат дагы, основной сумманы карызсың дедиртип, арт жагында ошого шылтоолоп үйлөрүн тартып алып атышат. Биздин закондорго өзгөртүү киргизбесек, карапайым элдер тонолуп, сел саяк болуп көчөдө калышууда. Садыр Нуркожоевич өзүңүзгө мен 18 энени өзүмө окшогон кыйналып, үй жайсыз калган энелерди алып келдим эле, жардам берем деп сөз бердиңиз эле. Андан бери 2 жылдан ашып 3 жылга карап, үй жайсыз кыйналып, биздин үй бүлөнүн мүчөлөрү, тагдырларыбыз талкууланып, жакырчылыкка, кедейчиликке туш болуп калдык. Өзүңүз сактап калбасаңыз, башка эч кимдин колунан келбей турган иш болуп калды. Жайлырөндүн судьяларынын коррупциясынын айынан жалгыз үйүмдү тартырып күрөшүп келатканыма 13 жыл болду. 2016 жылы Жайлырөндүк сотунун судьясы Асанова Чолпон Карпекованын үстүнөн пайдалык документ жасагандыгы боюнча жана атайлап мыйзамсыз чечим чыгаргандыгы боюнча кылмыш иши козголгон. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол кылмыш иши жашырылып, катырылып Чүй областтык прокуратурасында жатат. Жана ошол Чолпон Карпековна сыяктуу эле ошол менин үйүмө атайын мыйзам чечимдерди чыгарган, коррупцион чечимдерди чыгарган. Самакат Төлөндүн үстүнөн кылмыш козголгон, Нурдин Бостонтун үстүнөн кылмыш козголгон, Урмат Чырмашевдин үстүнөн кылмыш козголгон. Мына ушундай фактылар менен бүгүнкү күнү 13 жыл болду. Же мурунку алмашкан прокурорлордон пайда жок, же азыркы иштеп аткан прокурорлордон пайда жок. Ошондуктан сизге, урматтуу Садыр Нуркожоевич, түздөн түз кайрылууну чечтим. Жабыркаган элдер өздөрүнөн күнөө кеткен жери жок. Карапайым элден күнөө кеткен жери жок. Именно күнөө сот, тергөөчү, прокурор, адвокаттардан кетип атат. Госнотариус, госрегистр, частный нотариустардан кетип атат. Мына ошонун баары биригип алып, элдерди тоноп, алдын оорутуп, артын өлтүрүп, ушундай абалга алып келип атат. Сот өзүңүз билесиз, урматтуу Садыр Нуркожоевич, болото качан бүтөт, аягы бир Кудай билет. Мына мен соттор менен күрөшкөнүмө өзүмдүн укугумду талашып 13 жыл болду. 13 жылдын ичинде ден соолукту да жедим. Моральный, материальный бүт бардык жактан жабыркадым. Иштеген ишим жок бүгүнкү күнү. Себеби бир айда 2-ден 3-төн сот болуп атат. Башка жерде тергөөлөр жүрүп атат. Ошентип мен мамлекетке налог төлөп пайдап келген жокмун. Же үй бүлөмдү, же каражанымды багып, өзүмдү баккан жерим жок. Мындайча айтканда 7 миллион элдин санында бармын, статистика боюнча. Бирок мамлекетке да, үй бүлөмө да, өзүмө дагы кылган бир да пайдам жок. Урматтуу карапайым элим, эгерде биз бири-бирибизди колдоп, биз бири-бирибизди жөлөбөсөк, азыркы чиновниктер буттарына туруп алыптыр. Буттарына турган чиновниктер балдарын прокуратурага коюп алыптыр, тергөөгө коюп алыптыр, адвокат болуп алышыптыр, сот болуп алышыптыр. Ошолор бизге жашоо бербей жатышат. 2 жыл жакшы эле күттүк. Бирок Садыр Нуркожоевичти бирөөсү да уккан жери жок, саботаж кылып атат. Ошол фактылар боюнча мына аттарын да атап бердим. Бүгүнкү биздин ушул өкмөт тарабынан уруксат берилген жер ошол Горький парк экен. Ушул жерден көптөн бери биздин жарандардын укугу корголбой, кордолуп, мыйзам тарабынан эч кандай жардам жок. Же депутаттар, же болбосо президенттик аппараттан, же Кабминден, прокуратура, сот иши кылса бүткүл ушул бийлик бутагы шал болуп турган мезгилде биздин жарандардын ушул мисалы үчүн азыр биринчи айта турган болсок, банктар тарабынан өтө мыйзамсыз пайыздар коюлуп, мыйзамсыз үйлөр алынып, соода точкалары, мал мүлктөрү алынып, бүгүнкү күндө өтө чоң мыйзамсыздык орноп турат да.
Bunu деген мен эми как ушул адилетсиздикке, коррупцияга каршы жана жарандарга юридикалык жана социалдык жактан колдоо бирикмесинин банктик эксперти катары мен бүгүнкү күндө ушул жерде турган жарандардын көпчүлүк бөлүгү, мисалы үчүн азыр бүгүн эч ким келген жок, азыраак эле киши чыгып үнүбүздү билдирип коелу дедик. Бүт банктан жабыркагандар. Мен кеңири ушул жерге бир токтолуп кетейин. Себеби банктар тарабынан 2012 жылкы 18-19/6 деген токтому бар. Насбанктын, коммерческий банктардын, МККлардын, кооператив бул иши кылса акча менен ломбард ушулардын националдык улуттук банктын ортосунда токтому бар да. Токтому бар, норматив бар, келишим бар булардын ортосунда. Бүгүнкү күндө мыйзамдын иштебегенинен коммерческий банкпы, МККбы же болбосо кредиттик союздарбы бүгүнкү күндө өтө жогорку пайызда акча берип, үйлөрүн тартып алып, мал мүлкүн тартып алып, бүгүнкү күндө ушундай көз көрүнө каракчылык жүрүп атат десем мен жаңылышпаймын. Андан тышкары Насбанк менен коммерческий банктардын ортосунда келишим бар, норматив бар. Ал жерде тууру жазылган, ошо токтомдо жазылган талап бар, Насбанктын талабы бар. Чет элдик валюта менен эч кандай кредит берилбесин кыргыз жарандарына. Биздин кыргыз акчасына эч качан диверсанттык, эми кандай десем, ушул диверсанттык десем болот да. Кыргыз гана акчасы менен 20%дан ашпаган кредит берилсин деген Насбанктын токтомуна баш ийбестен мыйзамда ошо чет элден келген инвестор аталган, ошол бүгүнкү күндө президент колдоп турган ошол коммерческий банктар каалаган пайызын коюп, каалаган ушул чет элдик валюта менен акча берип, бүгүнкү күндө ушунчалык жакшына, эми өзүңүздөр билесиздер, банктар кандай эсептейт. Акчаны бергенде дагы ошо кыргыз жарандар эч качан байып кетпестен, жыл айланбай банкрот болуп, үйлөрүнөн ажырап, соода точкаларынан ажырап, мал мүлкүнөн бүгүнкү күндө ушундай кээ бирки случайлар болуп атат. Банктардын ошо мыйзамсыздыгына чыдабай өздөрү кандай десем, орусча айтканда летание тоже болуп атат да, эми бул жарандардын ичинде.